карма деген жок, анамна карма дегенде чочуу деген мындай. Биздин жашообуз биздин сезимдерге гана реакция кылат. Мен бар, анан рух бар. Сыртта проблемалар болуп аткан болсо, значит, бул менин ичимди гана чагылдырып атат. Бир нерсени алдын ала шарттанып алганда биз кыйналып баштайбыз. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүн биз педагог психолог Барчина Кадырбековна менен жолугуп отурабыз. Сиздин Instagram баракчаңызды барактап отуруп, мен истинная психология деген сиздин айтып сөздөрүңүзгө көңүлүм түшүп калды. Аны абдан мени кызыктырды. Мен ойлойм, биздин көрүүчүлөргө да бул нерсе кызык. Биринчи эле сурагым келет, бул истинная психология деген кадимки биз угуп жүргөн психологиядан эмнеси менен айырмаланат? Бул эми биз баягы өзүбүздүн психологдордун чөйрөсүндө азыр жаңы келе жаткан термин болуп атат. Академический психология бар, анан психологиянын түрлөрү бар, көрүп атасыздар, өзүңүздөр. Анан истинная психология. Аты айтып тургандай эле, бул биз кыргызчага которгондо чындык дагы болуп кеткен, кыргызчага которгондо акыйкат деген маанини билдирет экен. Значит, истинная психология не только баягы өзүңүн характериңи же сырттагы адамдардын характерин ситуацияларда эмес, именно сенин ичиңде, же болбосо рухтун ичиндеги чындык, акыйкат нерсе жөнүндө изилдейт. Ошондой эле бир правда ушул бар, муну талашканга болбойт, точка деген нерсе да бул. Биз буга чейин изилдеп психологдорго барып атабыз, башка кылып атабыз. Анан проблемаларды кандай десем, мисалы бөйрөгүң ооруп аткан болсо, бөйрөгүңү эле дарылап коюп атабыз да. Анын тамыры келип биздин жашоо образыбызды же болбосо тааныбагандыкта, анан өзүбүздүн ким экендигибизди тааныбагандыкта болуп атат. Истинная психология биринчи өзүң ким экендигиңи четко ясно үйрөтөт, же болбосо жашоого эмне үчүн келгениңди четко ясно үйрөтөт. Анан бир-эки нерсеси бар, бир-эки формуласы бар, болду. Ошол эле формулага салып эле калган проблемалардын баарын өзүң суроо берип эле чечип кете бересиң. Мындайча айтканда, эң жөнөкөй психология десек болот. Формулалар анда. Формулалар. Бирөөсүн айта кетейин, эми формула дегенде мындай. Негизги истинная психология дегенден кийин психология өзү сенин ичиң жөнүндө үйрөтөт турабы, сенин ичиң жөнүндө изилдейт илим. Анан кара, ичибизде бизден башка эч ким жок турабы. Менин ичимде менден башка эч ким жок. Мен бар, анан рух бар. Кандайдыр бир рух бар. Мен рух бар үчүн мен жашап атамын, сүйлөп атамын, мен ойлонуп атамын, бир нерселерди сезип атамын. Анан значит, формула бул менден башка эч ким жок деген формула. Сырттагы проблемалар болуп аткан болсо, значит, формулага салабыз, менден башка эч ким жок. Сыртта проблемалар болуп аткан болсо, значит, бул менин ичимди гана чагылдырып атат. Проблема сыртта эмес, ичте деп эле атышпайбы? Бирок ичтен кантип издешти билбей атышат. Проблема күйөөңдө эмес, сенде деп атышпайбы? Бирок сенден кантип издешти билбей атышат жолун. Именно ушул нерселерди истинная психология үйрөтөт. Значит, проблема сыртта эмес, сенин ичиңде. Биз менен болуп жаткан көйгөйлөрдү биз айлана чөйрөдөн издебей, өзүбүздүн ичибизден издеп ошол нерсени дарылап. Ооба. Бир эле көйгөйлөрдү эмес, тамырын табабыз да, бир эле көйгөйлөрдү эмес, бүт бар жолун. Өзүңдүн ким экендигиңи, сенин жашоого эмне максатта келгендигиң, миссияң, бүт бар жогун да эшеге. Эми ошону кантип изилдейбиз, өзүбүздүн ичибиздеги көйгөйлөрдү кантип иреттейбиз? Биринчи ичибизди карайбыз, ичте менден башка эч ким жок. Значит, сыртта проблема болуп аткан болсо, ошол проблема сыртта жолдошуңуз начар болду дейли. Жолдошуңуздун начар болгондугу сизге кандай таасир этип атат? Муну кантип билебиз? Муну өзүбүздүн сезимдерибиз аркылуу билебиз. Сезимдер өзү 3кө бөлүнөт. Бул биринчи эмоцияга чыгып турган сезимдер. Аны сен өзүң да тааныйсың, сенин жаныңдагы адам дагы тааныйт, сенин ички сезимиңде эмне болуп аткандыгын. Анткени ал эмоция менен берилип атат. Анан экинчи сезимдер бар. Сырттагы адамдар билбейт, бирок ичиңде сага тааныш сезим. Анан үчүнчү сезимдер бар. Бул түпкү сезимдер. Бул түпкү сезимдерди биз өзүбүз деле билбейбиз, осознавать этпейбиз, жүрө берет. Бирок эми карап турайсыз. Биздин аалам бул сезимдердин аламы. Биз сезимдердин дүйнөсүндө жашап жатабыз. Значит, биздин жашообуз биздин сезимдерге гана реакция кылат. Сен дайыма эмне сезимде жүргөн болсоң, же болбосо түпкү сезимде эмне болуп турган болсо, жашоодон ошого гана жараша нерселерди алып бересиң. Белек кимге жакпасын? Остор дүкөндөрү тармагынан жаңы жылдык акция.
Мыкты Vivo смартфонун тандап, кепилденген жаңы жылдык белекке ээ болуңуз. Белекке ноутбук, колонка, кулакчын, смартфон, дагы башка көптөгөн буюмдарды беребиз. Эң сонун жана эң башкысы убагында. Жаңы жылга карата салттуу түрдө белек үчүн Остор дүкөндөрүнө. Мисалы үчүн азыр айтып атпайбызбы, айлана чөйрөдө көйгөйлөр өзүбүздү дарыласак анан оң болот, оң жолго түшөт дегендейчи. Мисалы үчүн аял эркек мамилесине келсе деле, күйөөсү начар болсо, аял өзүн оңдосо эле баардыгы жакшы болот деген канчалык чындык? Значит, менден башка эч ким жок боло турган болсо, анда баардык адамдар менин күзгүм. Менин ички сезимдерим менен эле результаты болуп атат. Значит, күйөөм деле менин эле ички сезимдеримди чагылыштырып атат. Мен бул теманы баштагандан бери аябай көп суроо келди мага деле. Бирөө айтып атат да, мен совсем башкача адаммын дейт. Тиричилик деп, акчага умтулуп, тим эле баламы, чакамы, үйүмү деле бар жогун деле кыла берем дейт. А күйөөм мен противоположный характерде дейт. Ал тескерисинче эч нерсе менен чатагы жок. Акча деле тапкысы келбейт, жалкоо деп атат да. Анан кантип мени ошол чагылдырып атат дейт. Анын күзгүнүн дагы өзүнүн 4 мындай грань деп коет, 4 тараптан алсак болот да. Сезимдеринде, түпкү сезимдеринде дайыма күйөөм иштебейт, күйөөм начар, күйөөм жалкоо деген сезимдер бар да. Ал нерсе запись боло берет, анан ошол нерсени эле бизге эмне кыла берет, аалам кайра ошентип бере берет. Значит, күйөөңүздүн жалкоо болушуна сиз түрткү болуп атасыз. Вибрация сизден бөлүнүп чыгып атат. Ошол нерсени болгону, ошол төр эмес сезимди күйөөңүз сизге көргөзүп берип атат. Бул жерде наоборот жолдошуңузга рахмат айтышыңыз керек. Ушундай сөздөрдө дайым кайчы пикирлер жаралат, көрүүчүлөр деле айтышы мүмкүн. Эмне үчүн биз өзгөрсөк эле жолдошубуз өзгөрүшү мүмкүн деп. Мырзалар деле мисалы үчүн аялы жакпаса, өзүнүн үстүнөн иштесе, мырзалар деле ошол нерсени чагылдырып береби? Эми мындай. Проблема кимде болуп аткан болсо, значит, ошол адам өзү башталышы, проблеманын башталышы начало менден болуп атат. Анан эми формуланы карабайсызбы? Менден башка эч ким жок болот. Каяктагы проблема? Жашоо, менден башка эч ким жок. Калганын баары менде күзгү болуп аткан болсо, анда биз күйөөдөн издебейбиз го аны. Менден башка эч ким жок болсо, кайра мага келебиз да. Мага келип анан ичибизди карайбыз да. Истинный психология деген акыркы убактарда эле сиз ушул маалыматты айтып жүрөсүз. Өзүңүз деле ушул нерсени качандан баштап изилдеп баштадыңыз? Сиз ошол нерсени качан өзүңүз ынандыңыз ошол нерсеге? Туура суроо болду да. Мен 13-жылы кетип атат психологияны изилдегениме. Чындап эле неме академический психологияда бүт сиз сырттан неме чечебиз да. Бүт проблемаларды ошол жерден эле чечебиз. Капать этишет, детский травмадан табышат, башка кылышат. Бирок чоң бир вселенныйдын өзүнүн закону бар да. Ошол нерсени, оказывается, ушул истинная психология окутат. Аны бир 3 жыл болуп калды, мен кызыгып баштаганыма. Джо Диспензадан баштаган. Мен Джо Диспензаны тааныбайт эме, түшүнбөйт болчумун чындыгында. Анан барып анан эми издеп баштагандан кийин учительдер жолуго берет да. Толтура андан бери, толтура бир неме сабак алдым. Сабак алгандан кийин ошол нерсеге өзүм ынанып, анан ошол нерсе менен жашап баштадым. Анан биохакинг деген марафон чыгардык дагы, эксперимент кылып, практика кылдым. 1 жылдан өтүп калды. Ал жерде өзүнүн практикалары бар да, терапиялары бар. Анан ошол жерде өзүм осознавать этип, ошол нерсени и ошол нерсени башыман өткөрүп, действительно ичимен ушунчалык жеңилдик, ичимде ушунчалык оңой, бүт бар жогу жөнөкөй болуп калды. Андан кийин эмне үчүн мен билген нерсени башкалар билбеш керек деп, анан уже башкалар менен бөлүшө баштадым. Действительно результат ошондой. Эми буга чейин башка деле психологдор айтып келген, буга чейин биз деле сиз менен сөз кылганбызбы? Азыр адамдар баардыгы мындай жан дүйнө тынчтыгын, жүрөктүн тынчтыгын издеп калды депчи. Анан ошол истинный психологияга келип, ошону изилдеп, тереңдеп изилдеп баштаганда ошол жүрөктүн тынчтыгын таба алышабы, демек? Как раз истинная психология өзү жүрөк. Чындык жүрөктө гана болот. Жүрөктү качан тааныйсың? Жүрөктө ошол өзүңдү ким экенин тааныганда тааныйсың. Муну диндерде аябай жакшы берилет. Өзүң ким экениңдин ордун сонун койгон да. Например, сен кимсиң? Динде. Билебиз да, баардыгы сен кулсуң. Сен өзүңдүн Кудайыңдын жаратканыңдын кулусуң. Же болбосо Аллахтын кулусуң деп берет. Баардык эле диндерде ошентип берет да, сен кулсуң. Кул дегенде эмнени элестетип атасың? Кул дегенде сен чечим чыгарбайсың, сен кандай десем, түгүң жок болот.
сенин жаман жакшы деп бөлгөнгө акың барбы жокпу? Жок. Кулда калуу болобу жок болобу? Балким болот, балким болбойт. Кул бир нерсени каалап мечтать этип мен вау болуп кетем дебейт. Анткени анын немеси, падышасы же болбосо анын ээси бүт бар жогун анын үчүн чечип берет. Бүт бар жогу даяр. Да, даяр. Ал эч нерсе кылбайт. Кул эмне кылат? Заданияны кабыл алат, аткарат. Эми карасаңыз, ушунун философиясын укмуш берген да бул нерсеничи. Биз ким экенибизди тааный турган болсок, анда уже биздин жашообуз бүтүндөй эркиндик, тынчтык болуп калат. Анткени сен билесиң эртең эмне болушун, бир сааттан кийин эмне болушун билесиң, анткени сенин ээң ошол нерсенин баарын сен үчүн чечип койгон. Бирок ошол нерсени түшүнүш үчүн деле татаал жолду басып өтүп болушум керек. Туруп эле мен ошол осознанность деп атпайбызбы, орусча айтканда, ошол нерсени кабыл алуу, ошол нерсени түшүнүү мындай бат эле келип калбайбы? Биз ошентип эле жашаганбыз акыл киргичеңде 5 жашка чейинчи. Анын проблеманын баары 5-6 жаштан баштап башталып атат. 5-6 жашка чейин сизде проблема болобу эле, болбой эле? Болбойт деп Ошо билесиң. бактылуусуң да. Убакыт деген нерсе менен эсептешпейсиң. Эртең үйдө уун барбы жокпу деп ойлонбойсуң. Сен азыркы неме акыбалың менен эле азыр ойногон болуп турган болсоң, оюндан бакыт аласың. Иш кылып аткан болсоң, андан бакыт аласың. Анан дайыма сен бир нерсени таануу менен алек болосуң. Сен болгону кыла турган ишиң бир нерсени таануу, жаңы нерсени таануу. Эми ошол эле нерсе анан акыл киргенден бузулуп кетип атпайбы? Ошол деп атпайбы, башына айдайм, мисалы үчүн азыр деген заман башка, айлана чөйрө башка, соц тармак өнүгүп атат, анан ошонун баары адамды мындай тынчсыздануу абалына алып келет. Мындай бат эле туруп, мен ушул убакыт менен жашайынчы деп эле бат эле кабыл алып, ошол нерсени кыла албайсың да. Алаксыткан азгырыктар көп болуп жатпайбы? Ошого келиш үчүн дагы канча убакыт керек, мисалы Эми үчүн? истинная психологияда мындай деп берилет да, менден башка эч ким жок боло турган болсо, мени алаксытаткан ким? Өзүмбү? Өзүмдүн ички сезимдеримби? Истинная психологияда эң жакшы жери сен эч ким үчүн жооп бербейсиң. Сен бир гана өзүң үчүн гана жооп бересиң. Бул то же самое. Жаралганда биз жалгыз жаралдык. Эч нерсебиз жок болгон. Кийин баардык нерселердин баары бизге аманат белек болуп берилди. Анан бул дүйнөдөн кеткенден кийин дагы биз өзүбүзгө гана жооп беребиз. Же уккан жокпуз да туура, наркы дүйнөгө барганда сенин жолдошуң сага жардам берет же апаң сага жардам берет деген нерсе жок. Шылтоону сен ар жактан издеп айтпайсың да. Сен өзүң үчүн гана жооп бересиң. Ошол эле нерсени ушул эле дүйнөдө калыптандырып алсак болот. Менден башка эч ким жок. Сырттагы нерселердин баары менин күзгүм. Демек алар эч кандай күнөөлүү эмес. Баардык нерсенин баары менин ичимде. Ичиңе карап аткан болсоң, сен өзүңдүн сезимдериңди тааный баштайсың. Сен сезимдериң менен эле эсептешип баштасаң, анда суроо берип баштайсың. Эмне үчүн мен ушундай болуп атат деп. Анан мозг өзү ответ кыла баштайт. Подсознанияда түпкү сезимдердин жанында эле кайра түпкү жооптор дагы бар. Жүрөктө толтура нервный немелер бар. Нервный тамырлар бар да жүрөктөчү. Ал жерде миллиондогон жылдык биздин генетический информациялардын баарын алып жүрөт. Жүрөк баарын билет. Жүрөк баарын билет. Анан биздин сезимдерибиз акыл киргенден кийин адашып кетет сырт менен, ар нерсе менен адашып кетет да. Андан кийин кээ бир жерлерде биз акылдуу боло калабыз да, сезимдерибизди жаап коебуз. 5 жашар бала өзүнүн сезимдерин кандай болуп аткан болсо ошол боюнча чагылдырат, туурабы? А биз болсо эмне кылабыз? Через маска чагылдырабыз. Сезимдер ошентип жабылып калат дагы, анан биз жүрөктөн чыккан сезимди тааныбай калабыз. Ошол жерден татаалдашуу башталат. А так бизде ответ бар, бүт бар. Бардык суроолор өзүбүздүн ичибизде. Сезимдерибизди сезип эле суроо бере беребиз. Анан жооп келе берет өзүнөн өзү. Эми башка темага кайрыла турган болсок, мисалы үчүн биз алдыда айтып өттүк, жалпоолук жөнүндө кадрдан сырткары сөз кылбадык башында. Эмне үчүн адамдар жалпы болуп калат, эмне үчүн бир нерсеге көңүлү келбей, бир жумуш кылуу мындай артка кетенчиктеп эле ошол жалпоолукка шылтап коёбот депчи. Бул эмнеден келип чыгат? Негизи угуп эле жүрүсүздөр. Жалпоолук деген понятие өзү жок биздин ичибизде. Болгону бизде неме болот да, энергия азайып кетет. Же болбосо бардак болуп калат да. Тапкан энергиябыз, Кудай мисалы уктаганда 100% энергия бере турган болсо, анан башка нерсе үчүн берет да өзүчү. Кудай ошол энергияны анан биз баягы башаламан ойлор үчүн ошол энергиянын баарын сарптап беребиз дагы. Энергиянын баарын физический энергия, анан психоэмоциональный энергия болот бизде, анан руханий энергия. Рухтан энергия келип турат, бесконечно келип турат.
А бизде баягы психоэмоциональный нерсе, ичибиз деген нерсе, биз тааныган баягы сезимдерибиз бардак болгондуктан ошол энергиянын баары алып коет. Бул эмнеден? Бул өткөндү ойлоно бергенден, анан кечке келечекти ойлоно бергенден. Ошол нерсенин баарына энергия кетип калат да. Учурчак менен шалпый отуруп каласың. Учурчак менен жашаганда тескерисинче боло баштайт. Балага окшоп каласың да учурчак менен. Таанып, бир нерсени кызыгып кылып, карысына цель барбы балада? Ушул нерсени тааныйынчы, бүгүн сүрөт тартканды үйрөнөйүнчү, мен аркасынан 100 сом табам дебейт да ал. Ал сүрөт тартып атып ошого кызыгып тартканды үйрөнөт. А биз бир иш кылганды үйрөнүп атабыз, мээбизде ушул жерден 1 миллион түшөбү экен, түшпөйбү экен деген нерсе турат дагы. Анан эсептеп атып эле баягы мээ чарчап калат да. Демек, жалкоолук бул жөн эле шылтоо. Учурчак менен жашай турган болсок, энергияны туура сактасак, Ооба. бардыгына жетсек болот экен. Мындай учурлар болот да, мисалы үчүн бир айым турмушка чыкты, ал турмуштан ажырашты, кийин турмушка чыкты, кайра ажырашты, айтор мындай кайталанма тагдырлар. Бир эле нерсе кайра адамдын тагдырында кайталана берет да. Ушул нерсе баягы мен азыр айтып аткан эме биз тааныган сезимдер бар, анан кийин түпкү сезимдер бар. Түпкү сезимдер бул автоматка айланышкан баягы подсознаниядагы программа деп алсак дагы болот да. Биз түпкү сезимдерди сезбей эле жүрө беребиз. Аңдабайбыз, түшүнбөйбүз. Ошон үчүн адамдар психологко келишет. Анан психолог на самом деле эмне сезип атканыңды же эмне кылайын деп атканыңды четкоясын сага түшүндүрүп берет, эгер практик боло турган болсочу. Анан мындай кыласың да, дагы эле проблеманы сырттан издеп атпайбызбы? Бул күйөө мага туура келбеди. Ичет, алкаш, мун урат, кол көтөрөт. Буну мен срочно ажырашсам эле ошол нерседен кутулам дейт да, анан кийин ажырашты. Анан кайра ичпеген жакшы күйөө туш келди, жоош күйөө туш келди. Бирок эмне болду? Ички баягы сезимдер бар да, түпкү сезимдер. А вдруг күйөөм начар чыгып калсачы, же болбосо 4 крайний бар деп атабыз да. Либо карма аркылуу келет ал нерсе. Например, чанып кеттиңиз биринчи күйөөңүздү, ага больно болду. Анан сиз ошол нерсени баары бир баамдадыңыз, больно болгонун баары бир сездиңиз. Бул жаңызда совесть деген нерсе бар да. Сен вроде сезбейсиң, бирок баары совесть деген нерсе сезип турат. Ушуга больно кылдым мен депчи. Эгер ошондой сезим болуп кала турган болсо, анда бул карманып каласың ошол нерсени, карма болуп калат сага. Анан кийинки турмушка чыкканыңда вроде ичпейт, вроде башка нерсе кылбайт, кол көтөрбөйт, бирок сен ичиңен чайнап туруп жейт да, баягы нерсечи, майдалапчы. Анан кайра проблема башталат. Получается, ошол түпкү сезимдеги программага кирип калган эле нерселер. Ошону биз осознавать этпей эле кайра тагдырыбыз кайталана берет. Ошол нерсени проработка кылсак эле. Ошол нерсени проработка кылганда ошол нерсе түп тамыры менен жоюлабы, же ошол нерсени адам кабыл алып жашап калабы? Жашоонун эң оңой формуласы ошол. Менден башка эч ким жок. Анан кийин эме баардыгы Кудайдыкы, баардыгы аманат. Ошондо получается биз только кабыл алып, анан баягы кул катары жашаганда проблема жок болот өзү. Биз чындап эле кул катары жашасак, Кудай айтып атпайбы? Менин кулумсуңбу дегенде өзү кайра ооба деп жооп берип атпайбы? Биздин ордубузга чечип атат ал нерсечи. Ал бүт баарын билүүчү Кудайга акыры туура. Ал менин ордумда чечип аткан болсо, анан мен эмне үчүн өзүм чечип атам? Бул алкаш, бул жаман, бул жакшы деп. Кул катары жашасак эле проблема жок да. Кимди жиберсе бизге, анткени сен ичиңдеги нерсеге жиберип атат ал сага бир миссия менен келип атат. Тияктан келип атат, жөндөн жөн келген жок. Ар бир адам жөндөн жөн келбейт. Тияктан жөнөтүлөт. Сен да менин алдыма Кудай тарабынан жөнөтүлүп келип атасың. Мен аны подарок катары, аманат катары, же болбосо жараткандын элчиси катары кабыл алып, сага кызмат кылганым, ага кызмат кылганым. Эгер ошону эле биз өздөштүрүп ала турган болсок, анда жашоодо проблема жок болот. Не проблема? Сен только кызмат кыласың. Менде бир тааныш сиңди катары кыз бар, анан турмушка чыкты жаш курагында. Жолдошу өзү менен теңдүү. Жолдошу да абдан жакшы үй-бүлөдө чоңоюптур. Бирок кол көтөрөт экен, баш кошкон аз эле убакыт болуптур да. Анан ал бала айтып атат, сүйлөшсөк, мен деле мындай нерсени өмүрү көрүп чоңойгон эмесмин. Мен өзүм бул нерсе каяктан чыгып атканын билбейм. Эмне үчүн мен кол көтөрүп атканын өзүм түшүнбөйм дейт да.
эркек эме билбейт сезимдерин, анткени эркектин природасы башкача. Аларды жүрөктөн өйдө жагы жакшы иштеген үчүн бул жакта логика, интуиция деген нерселер жатат да. Мисалы сенин ичиндегини эркек билбейт, бирок интуициясы сезет да. Сенин ичиңде коркунуч болуп турган болсо, эркектин интуициясы ошол нерсени сезет дагы, аны өзүнчө эле сага келгенде неме кыжырдана берет. Потому что ошол кыжалачылык сенин ичиңде турат да. Бирок түшүнбөйт. Аялдардын жүрөктөн ылдый жагы жакшы иштегени үчүн сезим жакшы иштейт. Сезимдерин чөткө билет. Постоянно сезимдин үстүндө. Аялдар көп вибрация бөлүп чыгарат бизден. Эгер ошол коркунучта боло турган болсо, анда айланадагы адамдардын да ошол коркунуч менен уулап коет. А эгер ошол нерсе бакытта боло турган болсо, тиги ичиндеги сезим бакытта боло турган болсо, анда айланадагылар дагы бүт баарын бакытка бөлөп коет. Ошондо получается келип эле кайра аялдан. Ал кыз мындай өзүнүн турмушунда, үй бүлөсүндө ошондой жерде чоңойгон да. Ал бирок деген мен ал нерсемди, ал характеримди же ал жолдошума көрсөтпөйм дейт. Аны мен урушкум келбейт. Анткени ошондой турмуштан чыккан, мен бул жака бакыт издеп турмушка тийген болчумун дейт да. Демек тынчсыздануусу бар үчүн, ошол вибрация күйөөсүнө чагылышкан үчүн, Түпкү сезимдери бар. Ошол түпкү сезимдерин ал проработка кылган эмес, же болбосо сезип кабыл алып, мындай смириться эткен эмес да. Кудай деле мындай кандай десем, бизди жакшы көргөн үчүн бизге көбүрөөк сезимдерди берген да. Анткени бул дүйнөнүн аял затына. Аял затына. Бул дүйнөнүн өзү бакыты сезимдерде да. Бул дүйнөнүн бактылуулугу өзү сезимдерде. Анан элестетиңиз, биз сезим болуп атпайбыз, биз турушубуз эле сезим болуп атат да. Аялдардын мээсинин жайгашышы, мисалы кандай образда кызыл, жашыл, көк ар түрлүү зымдар бар дейли. Ошолорда тол кирсең аябай суктанасың да. А эркектердикинде белый, анан черный деген зым бар дейли, мээсинде. Болду. Значит, белый, черный боло турган болсо, же ак болот, же кара болот да. Эркектерде эки эле вариант болот. А аялдарда толтура вариант турбайбы? Бул нерсени кандай десе, проблема деп караганга болбойт. Эгер аял киши өзүнүн ким экендигин таанып отурган болсо, бул бейиш деп алсак дагы болот да. Ошон үчүн бейишинин таманында деп айтылган нерсе да ошондон. Биз сезимдерди таркатуучуларбыз бул дүйнөгөчү. Биздин сезимдер аркылуу дүйнөдө ар түрлүү өнүгүү болот, ар түрлүү сулуулуктар жаралат. Муну сураганын себеби, азыр психологияны окугандар сизге кайрылгандар деле 90, балким 99% пайыз айымдар болсо керек, э? 95%. Айтып атпайбызбы, аялдар сезимдер менен жашайт, эркектерде ал нерсе азыраак депчи. Анан сиздерге кайрылган мырзалар болобу? Кайрылган мырзалар болушат. Психологияга кызыккан, уккан, видеолорун көргөн дегендей. Бар, либо конкретно алар максат менен келишет да. Конкретно бир неме, бир проблемасын билет алар. Четко ясно билет, аны ошону чечип алуу үчүн келет. Конкретный проблема менен келе турган болсо, конкретно чечим алып кетишет. Бирок неме, кандай десем, биз аял киши турушубуз сезим. Биз сезим берип аткандыгыбыз үчүн анан эркектер ошондон энергия алышат. А эркектер сезимге кирип кете турган болсо, анда эркектин энергиясы чачырап кетет дагы. Алар чече албай калышат да, чечим чыгара албай калышат. Сезимде кандай десем, эркекке, аялдын сезиминде эркекке керектүү энергия бар. Ошону аял аркылуу алганда гана эркектер күчтөнөт. Андан кийин чечим чыгара баштайт. Анан чоң нерселерди кыла баштайт. Тескерисинче эркектер сезимге берилип кете турган болсо, алар алсыз болуп калат дагы. Мындай сөз болуп калды, улуу айымдар менен олтурганда, мисалы үчүн, мурда бизде психолог, коучтар жок эле, биз сонун эле жашачубуз, эч кандай травмаларыбыз жок эле, балдарды деле сонун эле чоңойтконбуз, азыр эле жаштар бир башкача болуп психологдорго кайрыласыңар. Балдарда травма, тигиндей мындай деп бир башкача чоңойтосуңар деп калды да. Чындыгында мурда заман башка, азыр башкача эле, же ошондо деле адамдар ушул эле көйгөйлөр менен жашачу эле, ошол нерсени билбей эле өтүп кетиштүү. Алмалда потребность деген бар, биринчи выживание, андан кийин өзүн коргоо, же болбосо баягы неме, дене кумарларын толтуруу, же болбосо акча табуу. Потребность низкий болгондо адам только ошол нерсе менен эле алек болот дагы, фокусун баары ошол жакта болот. Иштеш керек, акча табыш керек. Эми ал нерселердин баары толду. Толгондон кийин андан кийинки уровень бул ички өзүңдүн баягы мен айтып аткан сезимдерди уже байкап башташты. А бул жака келе турган болсо, өткөндө бир агай айтып аткан болчу, адамдар Палестинада эмне болуп аткандыгын, дүйнөдө эмне болуп аткандыгын чөткөсүнө билишет, ичинде эмне болуп атканын билбейт депчи. Ичке эми очередь келди. Уровень ошол жерге жетти. Бул жерде деген ичибизде статус, бакыт, бейпилдик деген нерсени издей баштайт.
айымдар бар, адамдар бар, психологияны 5-6 жолу окуса, 5-6 жолу деле коуч тренерге барса деле, бирок издеген нерсесин таппагандар бар да. Түшүнбөй атат да, ошо ички сезимдер. Айтат атпаймынбы, дүйнө сезим менен тамактанат, анан биз аялдар турушубуз сезим. Биз качан түшүнөбүз өзүбүздү, сезимдерибизди түшүнгөндө гана түшүнөбүз. Айрым комментарийлерден окуп калам да, мен ушунча жолу 5-6 жолу деле окудум, бирок мен эч кандай жүрөгүм тынчтыгын тапкан жокмун, мага керектүү жоопторду таба алган жокмун деген айымдар дагы деле талыкпай окуп издене берсе, демек бир күнү жообун табат экен да. На самом деле, кандай десем, ошол жолго чыккандын өзү бакыт болуп атпайбы? Анан шак кылып кадам кылган. Ал осознавать эте элек, бирок ал азыр өнүгүү жолунда. Мурда караганда азыркысы жакшы баары бирчи. Но анын издегени мындай, кандай десем, анын условиясы, например, бийигирээк болушу мүмкүн. Адам бир нерсени, бир жумушту кылып баштайт, бирок деген жарым жолдон таштап коет. Толтура. Андайлардын баары толтура, ушул суроо дагы аябай көп келет. Биз караңыздар, эми истинная психология эмнени үйрөтөт? Бир дагы эч нерсени күтпөстөн, мен баягы бир рилсимде жүрөт эле го, эч нерсени күтпөйбүз. Анан сырттан издебейбиз. Ичибиз менен эле иштейбиз. Самый главный баягы ичибиздеги сезимдерди байкоо жүргүзөбүз. Аны деле Кудай өзү чечип берет. Анткени рухтан дагы сезимдер келип турат да, биз суроо беребиз, сезим келип жооп бере берет. Анан кара, эмне үчүн бизде ошондой болуп калат? Анткени биз дайыма өзүбүздүн акыбалыбыз мисалы үчүн 20да турат, биз 50-нү результатты күтөбүз дагы, алдын ала боло элек нерсени күтөбүз дагы. Фокустун баары тияка кетип калат, энергиянын баары 50ге кетип калат. А биз өзүбүз 20да турбайбызбы? Анан 20да тарактай бересиң, а результат деген 50дө турат да. Сенин фокусуң бул жакта болгондо энергиянын баары бул жака келет эле дагы, сен мүмкүн 70ке чыгып кетет болчуң да. Ошондо биз шарт кое алабыз, шарттанып алабыз. Бир нерсени алдын ала шарттанып алганда биз кыйналып баштайбыз. Эгер ошол күткөн нерсебиз орундалбай, күткөн нерсебиз орундалбай, эч нерсени күтпөй эле сүйгөндүгүбүз үчүн, же болбосо ушул нерсени мен ким үчүн жасап жатам деген суроону берсеңиз, эгер сиздин акча үчүн же эго үчүн деген жооп келе турган болсо, же өзүңүздүн бир кандайдыр бир кызыкчылыгыңыз үчүн деген жооп келе турган болсо, ал жерде өсүү болбойт. Эгер ошол жасап жаткан нерсеңи жаратканга кызмат кылуу үчүн, жаратканга кызмат кылуу бул анын элине кызмат кылуу, пендесине кызмат кылуу, үй бүлөсүнө кызмат кылуу, күйөөңө кызмат кылуу, балаңа кызмат кылуу туурабы? Служение деп коет да муну. Эгер жаратканга кызмат кылуу үчүн деп туруп цель коюп, только мен эмне кылып атам? Күндө мен эмне кылып атам? Мен жаратканга кызмат кылып атам. Всё. Ушуну менен эле эгер баштай турган болсок, рух өзү жетектеп кетет да нарагын. Күн сайын көргөзө берет, күн сайын туура жолдорду көргөзө берет. Ошондо сен чарчоо дагы болбойт, күн сайын кызыктар өзүнөн өзү келе берет. Условия койбойбуз. Шарт койбойбуз, эч нерсени күтпөйбүз, Просто сүйгөндүгүбүз үчүн жасайбыз, жаратканга кызмат кылуу үчүн жасайбыз. Башынан эле алдыда сөз кылбадык, мындай окшош тагдырлар кайталана берет, карма деп айтып калдыңыз да. Анан бул сөздү биздин коомчулук азыр мындай кичине башкачараак кабыл алышы мүмкүн да. Ооба. Бул жеңил эле мындай анчалык эле коркунучтуу нерсе эмес да. Мындай да. Например, карма деген жок, анамына карма дегенде чочуу деген мындай. Мисалы бир нерсени ыргыттым, анан жерге түшөбү. Бул нерсени билебизби баарыбыз? Билебиз да, туурабы? Ушул жаман деген жокпуз го. Ыргыткан нерсе как положено түшөт. Бул закон. То же самое карма деген деле закон. Мына энергия мындайынан айланып атат да, например, мындай болуп анын ичине келип атат да. Караңыздар, эми спиральга окшоп. Бул жерде сиз ата энеңиздин көңүлүн ооруттуңуз. Ата энеңизди соттодуңуз, ата энеңизге критика кылдыңыз. Мындай менен барасыз, анан эртең сиз бир жерге турмушка чыгасыз. Анан эмне кылат? Ошону эле кайненеңиз сизди соттоп баштайт, кайненеңиз сизди критика кылып баштайт, же күйөөңүз сизди критика кылып баштайт. Анан макул деп туруп, андан да ажырашып кеттиңиз 3 бала менен. Анан дагы келди бул жерге. Бул жерге келгенде уже балдар чоңоюп, балдар сизди критика кылып баштайт. Анткени сиз аркадагы карманы жойгон жоксуз, түйүнүн жойгон жоксуз. Эми карап туруңуз, тескерисинче. Карма баарына бирдей иштей берет. Сиз бул жерде ата энеңизге сүйүү менен мамиле кылдыңыз, бала катары мамиле кылдыңыз, анан келдиңиз, күйөөңүз дагы сизге аялдай мамиле кылды. Бул жака келдиңиз, балдарыңыз дагы сизге энедей мамиле кылды. Иштеп атабы? Баарына эле бирдей иштейт да. Сүйүү болсо сүйүү болуп келе берет кечке. Эгер критика болуп турган болсо кечке критика болуп келе берет. Тоже бул деле неме сезимдер, караңыз.
ата энеге жек көрүү боло турган болсо, ата энеге ыраазычылык болбой турган болсо, баары жок ошонун аркасынан башталат. Бактылуу адам максат койбойт дегенде, максатсыз адам болуу, адам деген алдына максат коюп ошого мындай кылып жашайт деген сымалчы. Азыр шарт койбош керек дегенде да суроо жаралат. Анда адам кандай кылыш керек? Баардыгына эле кайыл болуп эле мындай кыялданбай, шарт коюп эле жашай берсе эле болобу депчи. Негизи просто билиш керек. Бул дүйнө аябай көркөм дүйнө, бул дүйнө жаннат, анан бул дүйнөдө баардыгы бар, ушул нерсенин баары сен үчүн экендигин эле билсек жетиштүү. Конечно, ниет коюш керек, ниет кылыш керек. Бирок шарттанбайбыз, максат койбойбуз. Анткени сенин ниетиңе жараша баары бир жогортодон чечилип берилет. Эгер сен шарт коюла турган болсоң, анда ошол сенин жолуң тарыды деген сөз. Узкий болуп калды. Сенин кете турган жолуң. Эгер шарттанбай эле Кудай мага эмнени ырайым эткен болсо, ошол нерселердин алганга мен даярмын деп жүрөгүң ача турган болсоң, анда сенин жолуң даңгыр жол. Урматтуу көрүүчүлөр, бул видеодон сиздер өзүңүзгө пайдалуу маалыматтарды алдыңыздар деген терең ишеничтебиз. Эгер сиздердин жакындарыңыздар жүрөгүнө тынчтык издеп айтору мына ушул суроолорго жооп издеп жүргөн болсо, бул видеонун ссылкасын бөлүшүп койсоңуздар да ыраазы болобуз. Анда Барчынай Кадырбековна, сизге да убактыңызды бөлүп, атайын жакшы ушундай кеп сөздөрүңүздү аябаганыңыз үчүн чоң рахмат. Дагы кызматташабыз деген ишеничибиз терең. Сиздер дагы каналга катталып, ой пикир калтырсаңыздар болот. Анда кийинки эфирге жолукканга чейин саламатта туруңуздар дейбиз.